Ну, ситуация такая, отдыхать не знаю, как получится. А отдыхаю я всегда в Кыргызстане. С детьми, да. Вот. Читать, читать и читать. Азыр чыкпайм мен. План деле жок азыр, но 6 ай болду иштеп атканыбызгачы. Азыр эл менен жолугушуу кылып, күзгүгө даярданып, социальный объектилерди көрүп. Жайкы каникулда мен эч кандай пока планым жок азыр. Тем более за границага чыгам деген вообще оюм жок. Ал жака чыгууга шартымда келеби, келбеби ал дагы бир маселе. Анан бара турган болсоң, эми биздин өзүбүздүн кереметтүү ысык көлдүн жээгине то анда дагы бир 3 күнгө барып келишибиз мүмкүн. Кудай буйруса бала чакамды алып көлдү кыдырабыз, анан ушул мамлекет боюнча баягы зыярат кыла турган жерлерге барабыз. Балдарын ошентип кыдыртам. Шайлоочулар менен жолугам го. Иштери көп да. Иштери көп. Азыр мисалы жайында суу маселеси чыгып атат. Мына кече ысык атадан элдер чыкты. Суу жок деп. Анан кийин сокулукта чыгат эми. Анан кийин эс алабыз го. Биринчи айлападан кабар алып келейин деп атам. Анан үй бүлөмө көңүл бөлөйүнчү. Мына саясатка аралашкандан бери байкуш үй бүлөм деле балдарым канча чоңоюп аткан деле байкабай калып атам го. Кичине убакыт бөлөйүн анткени алар деле атанын мээримине муктаж болот экен. Экинчиси, үчүнчүсү болсо эл даралайм дагы деле. Кудай буйруса августтан баштап кайрадан эле эл даралап, анткени элдин өкүлү болгондон кийин биз кабар алып турушубуз керек экен. Канча көйгөйлөр бар. Анан бир китеп жазган токтоп калды чыгармачылыгым. Бир 3 роман баштап алганмын. Кайсынысын бирөөсүн бүтүрүш керек. Баштадың баягына чыгар деген принцибим бар. Ушу жүрөгүмдө эзип жүрөт да. Ушул маселе бар. Анан үй бүлө менен таптакыр чет өлкөгө чыга элек экен. Менин каражатым болсо бир чыгып келейин деп атам, бирок азырынча бул каражатка байланыштуу да. Каражатка байланыштуу болот. Эми кымбат өлкөгө эмес, мына жакыныраак Өзбекстангабы, Туркиягабы ойлонуп атам, бирок ал каражат болсо боло турган маселе, болбосо эң Кудайга шүгүр биздин ысык көлүбүз бар, биздин сары челегибиз бар, биздин арсланбабыбыз бар. Тиги шайлоочулар менен жолугайын деп ниетим бар да. Ошол нижний зоналар менен барып, эл менен отуруп, жолугуп, элдин ой пикири угуп, анан сентябрга чейин жакшы дайындап коюп, жакшы күч менен чыксын да кайра жумушка. Ошо көлгө буйруса барабыз, үй бүлө менен. Бостери, Чолпон ата барып калсам, бир жерде отурбайм да. Айландырып берем да. Мен тиги тоо жака барып атам. Ошо тоо жакта аябай жакшы көрөм да. Салкын жерде. Ошо планды жалбай эле башым катты менинчи. Алайга барып келем бир. Андан башка чоң деле планым жок, чын айтсам. Ысык, эмне кылсак экен, ушу көлгө барам эми жыл сайын кадимкидей эле. Чет өлкөгө чыгып Чет өлкөгө чыга элегим аябай көп болду. Ушу быйыл кандайдыр бир иш-чара болсо катышып келсем деген ой бар. Финансадан бир аз кыйналып турам азырчы. Айлыкты күтүп атам, мына бүгүн келип түштү экен десем, жок. Түшпөптүр айлык. Мейли, макул. Каникулда эми пока план жок. Буйруса эми чыккандан кийин айылга барабыз, шайлоочулар менен жолугабыз, эл менен, ата-энем менен, бир туугандарым менен, айылда дыйканчылык. Балдарым да каникулга чыккан, чогуу буйруса көлгө барабыз. Мүмкүнчүлүккө карап, может сыртка дагы чыгышым мүмкүн. Может Турцияга да эми азыр. Каникулда үйгө барабыз, айылга. Айылда ата-энем үйдө, жалгыз, мен мурда. Буга чейин чогуу жашаганбыз ошакта. Анан азыр каникулга чыкса, бала чакабыз менен Кудай кааласа ата-энебиздин алдына барабыз. Шарт болуп калса, анан ысык көлгө бир жумага. Биринчиден үй бүлөгө убакыт болуш керек, экинчиден интеллектуальный өсүш жасайбыз. Атайын курстарды уюштурабыз. Тил курстары, политический курстар өтүшүбүз керек. Биз английский менен орус тилине отурабыз. Себеби биз депутаттар ар дайым өсүш жасашыбыз керек. Көлгө бир аптага барып келиш керек.